Чынжырга байланган кыз. Милиция окуянын чоо жайын айтып берди. Жалал Абад шаарындагы автобекетте колу байланып жылаңайлак жүргөн өспүрүм кыздын видеосу интернетке тарады. Окуя бүгүн тартылган. Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдубеков калыс медиага билдиргендей, видеодогу кыз өспүрүм кыракта ал шаардагы мектептердин биринде билим алат. Ата-энеси ажырашып кеткен. Үй-бүлөнүн социалдык абалы оор. Кыз социалдык кызматтарга өткөрүлүп берилди. Комиссиянын мындан аркы тагдырын чечет, деди Турдубеков. Ата-энеси кичинекей кезинде эле ажырашып кеткен үчүн кыз атасын жакшы деле тааныбай турганын айтылууда. Бирок өспүрүм буга чейин да атама кетем деп үйдөн качууга бир нече жолу аракеттенген. Кыз азыр шаардагы балдар үйүнө жайгаштырылды. Булак калыс медиа. Adam vermedi, hiç kim vermedi. Men vermem seni, hiç kim vermedi. Men vermem. Men versem aldım. Любой жерде укук бар да. Ayt, bardon ayt. Мыналарга кошун, мыналарга колун көрсөтчү. Нан колун чечкиле, колун чечкиле. Колун чечкиле мына кыздын. O butunu көртасыз бö мына? Мына бутун карагыла. Telefon to'xtatib qo'y. Жалал Абад шаары автовокзал. Açık болуш керек да, иштин баары. Милиция кызматкерлери алып кетишти, кайсыл жакка Жалал Абад шаарында автовокзалда ушул кызды колунан байлап коюп үйүнөн алып чыгып кеткен бойдон азыр алып чыгып милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти.